biz bu maseleni bütürdük. Kanat, dur, var, işin kıl, var, işte. Bu seni bir yerde şayladık mı, суроо жообу жок, iş kızında, var. Жогорку кеңеш бүгүн 3 сентябрдагы жыйында Канат Сагынбаевди эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына дайындоого макулдук берүү маселесин карады. Президенттин туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов талапкер тууралуу маалымат берди. Добуш берүүнүн жыйынтыгында депутаттар Канат Сагынбаевдин талапкерлигин жактырып, министрликке дайындоого макулдук беришти жана тиешелүү токтом кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын президентинин саясатын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечимдерин жүзөгө ашырууга даярмын. Маселени добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 81, каршы жок, баары 81, катталды 90. Министр болуп шайландыңыз, ишиңизге ийгилик, көп иштеңиз. Ушул министрликте акыркы убактарда министр токтобой койду, такыр. Сиз ошол жерге токтоп бир 5 жыл иштеңиз. Таза иштеңиз. Сессиянын жүрүшүндө депутат Миргүл Темирбаева жаңы дайындалган министрге баткен лейлек жана чек-арага чектеш айылдардагы маселелерди айтып жатканда, төрага Нурланбек Тургунбек уулу бул маселе мурда эле чечилгенин айтып, министрдин милдетин аткаруучуну ишиңди кыл деп залдан чыгарып жиберди. Жана бул сизге чоң тапшырма болсун. Рахмат, ийгилик. Рахмат, биз бул маселени бүтүрдүк. Канат, тур, бар, ишиң кыл, бар, иште. Бул сени бу жерде шайладыкпы, суроо жообу жок, иш кызында, бар, иште. Буга улай эле жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу министрлерди, шаар мэрлерин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн кылган иштерин социалдык тармактарга чыгарып, пиар кылууну токтотууга чакырды. Ал чарбалык маселелерди чечүү ансыз деле өкмөттүн жумушу экенин белгиледи. Бардык эле ушул Ош шаарынын мэрин туурап, көчөгө чыгып кетишти да. Эми Ош шаарынын мэри анын өзүнүн стили, методу экен, ага жарашып атат, ал кылып атат. Бирок башкаларга жарашпагандан кийин эмне кылат дейм да, жөн эле маскара болупчу. Ошон үчүн жөн эле өзүнүн аткаруу бийлигиндеги ишин аткарсын шаар башчылары, акимдер, губернаторлор. Токтоп койсоңар, жөн эле бир эки бусурду bir taştandığını çıkarıp atkandı dele görсөтүп Kırgız eline жарыя кылып. Ал түздөн түз сиздердин эмгек кыла турган ишиңер, эл баалайт силерди. Андыктан ушул телефон көтөрүп алып, ар бириңер бирден блогер, экиден блогер жалдап алганды токтоткула дагы өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла. Жыйындын жүрүшүндө депутат Жайлыбай Нышанов кыргыз-өзбек чек-арасында өзбек чек-арачылары тарабынан адам өлтүрүлгөн 2 кыргызстандык тууралуу маалымат берди. Ал маалымдагандай 1997 жана 2002 жылдары туулган жарандар 21 августта үйүнөн чыгып кеткен. 11 күндөн кийин жансыз денелери табылган. Алар демаркация жүргүзүлбөгөн тоолуу аймакта сейрек кездешүүчү, кызыл китепке кирген өсүмдүктүн тамырын казуу үчүн барышкан. Депутат бул аракетти токтотууну сунуш кылды. Чаткал районуна карама-каршы жайгашкан демаркация иштери жүргүзүлбөгөн тоолуу аймакта Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы мамлекеттик чек-арасын байкабастан кесип өтүп кетишкен. Менин айтайын дегеним, урматтуу төрага, мына ушул бул сейрек кездешүүчү эндик кызыл китепте турган өсүмдүк, мына ушунун тамыры 2020 жылдан баштап 300 сомдон 1000 сомго чейин чыкты да. Мына аны ушу биздин чет элдик жарандар алат экен. Мына ушул эндик чөбүн казам деп өткөн жылда бир жагымсыз окуяга туш болгонбуз. 6 балабызды, 6 жараныбызды көчкө алып кеткен да. Ошого тийиштүү органдарга ушул боюнча протоколдук тапшырма берип, ушуну токтотпосок болбойт. Жаратылышындагы эси бар. Депутат Улан Бакасов нарында жол маселесинин көйгөй жаратып жатканын билдирди. Анын айтымында нарын шаарынын жолдорун Beta Group компаниясы жасап келген. Бирок сапаты начар жана кыш мезгилинде кар менен эле эрип кетет. Эл өкүлү жолду тез арада кайра оңдоп бүтүрүүнү талап кылды. Биринчиден бул Beta Group компаниясына жолдорду ким берген, кантип берген, каратсызбы деп ишектеген жолдорду ошону иликтеп берсеңиздер, ошондой эле Beta Group камалып кетти компаниясы. Башкалар кирип атат. Жолду кайра жазып алсак болбойт, чаралык жолун. Себеп дегенде кар ээрүү менен жолду ээрип калат. Сапаты өтө начар. Жол андан арык, андан тротуар кылсак жакшы болот. Жолдон келе тротуар болуп калган. Бир карап берсеңиздер, тездетип берсеңиздер, Нарын шаарынын жолдорун, Шералиев көчөсүн жана Ленин көчөсүн тездетип берсеңиздер жакшы болот. Депутаттар жайкы эс алууда эл менен жолугушууларды өткөрүп келишкен. Бүгүн ар кандай маселелер саатында элеттеги көйгөйлөрдү айтып, аймактарды өнүктүрүүгө, калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган бир катар маселелерди ортого салышты. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.